Аксы окуясына 20 жыл. Каргашалуу окуянын курмандыктары эскерилди. Өз жанын кыйган өспүрүм. Ошто 2 окуучу көп кабаттуу үйдөн кулап, бири каза болду. Калың жааган кардын кесепети. Чаткал районундагы жолдор жабылып, айрым айылдарда электр жарыгы өчүрүлдү. Кумтөрдүн кезектеги көмөгү. Компания IT адистигине кызыккан нарындык жаштарга акыркы үлгүдөгү ноутбуктарды белек кылды. Күн жүрүш маалымат программасы менен тааныштырып, студияда Акылай Акыналиева, саламатсыздарбы? Аксы окуясына 20 жыл. Бул каргашалуу окуя жана анын курмандыктары бүгүн Бишкекте жана Аксыда эскерилди. Өлкөнүн бийлик жетекчилери Ала Тоо аянтындагы Аксы жана Апрель окуяларында курман болгондордун эстелигине гүл коюшту. 2002 жылы үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршылык көрсөтүп, райондун борборуна тынч жөө жүрүш менен бара жаткан элге бийлик ок чыгарган. Андан алган жаракатынан улам 6 адам курман болгон. Жай тургундардын каны төгүлгөн бул окуя саясий укуктук баасын алдыбы? Аталган окуя эгемендүү Кыргызстандын турмушуна кандай таасир берди? Теманы кабарчыбыз Каныкей Бозгунова улантат. Мындан туура 20 жыл мурун Жалал Абад облусунун Аксы районунда болгон кандуу окуяны таң эрте президент Садыр Жапаров жана бир катар өкмөт мүчөлөрү, жогорку кеңештин депутаттары Бишкектин борбордук аянтындагы элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун элесине арналган монументке гүл коюу менен эскерип, алардын элесине таазим кылышты. Каргашал окуянын курмандыктары бүгүн Аксынын Бозбек айылында да эскерилди. Шейит мазарда өткөн иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып, маркумдардын урматына тургузулган эстеликке гүл коюп, Куран окулду. Эскерүүгө Аксы окуясында жабыркаган жарандар, жакынын жоготкондор жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Жапаров Аксы элинин бийликтин жер сатуусуна каршы чыгып, адилеттик үчүн күрөшүүсү тарыхта бекем орун аларын белгиледи. Мектептин программасында тарых боюнча окуу китептеринде Аксы окуялары деген аталыш толугу менен кириптир. Окуянын башталышы, жүрүшү, кесепети жана окуяга берилген тарыхый баалар Бекназаров тууралуу жана эл эмнеге каршы көтөрүлгөнү берилип, тарыхта бекем орун алган экен. Демек бул күн түбөлүк тарыхта да калды. Эл деген тоо, эл деген сел, эл деген зор күч. Мындан ары элибиз оодарылбасын, чайпалбасын дейли. Мындай окуялар эч качан кайталанбасын. Аксы окуясына бүгүнкү күнгө чейин укуктук баа берилбегени менен коом мезгил өз баасын берди деп эсептейт айрымдар. Анткени элдин демократия, эркиндик, адилеттик үчүн күрөшүп, 3 жолу революция жасашына Аксы окуясы чоң салым болгон. Эми азыркы бийлик окуядан сабак алып, ошол кемчиликтерди кайталабай, мамлекетти өнүгүү жолуна салууга мүмкүнчүлүгү, аракети бар экенин эл өкүлү Нурланбек Шакиев белгилейт. Президентибиз да бүгүн Аксы окуясы боюнча өзүнүн сүйлөгөн сөзүндө ушу Аксы окуясынан аябай чоң сабак болорун, сабак аларын айтыптыр да. Бул эң туура. Эгерде биз Аксы окуясын унутуп койсок, ошо элдин үнүн укпай калсак, бир топ баягы саясий маселелерде эл менен эсептешүү, коомчулук менен эсептешүү болбосо, анын аягы ушундай чоң кайгылар менен коштолорун президентибиз өзү да айтты да. Ошон үчүн мен айтат элем, бул жетиштүү. Мына ушундан биз баягы сөз жүзүндө эле айтып койбой, иш жүзүндө ушундай болуш керек. Мындан сырткары бүгүн Бишкектеги Улуттук тарых музейинде Аксы окуясынын 20 жылдыгына арналган көргөзмө ачылды. Көргөзмөгө ал окуялардын фото сүрөттөрү жана Кыргызстандын ошол кездеги жалпы абалы, түрдүү документтер жана тарыхый маалыматтар коюлган. Нет, фото почему-то нет.
Эскерүү күнүнө карата Улуттук Илимдер Академиясында эл бийлиги эгемендик жолунда аталышындагы илимий практикалык конференция уюштурулду. Анда Кыргызстандын эгемендүү жылдарында болуп өткөн тарыхый окуялар, элдик толкундоолордун келип чыгуу себептери, анын өлкө турмушуна тийгизген таасири жана сабактары тууралуу докладдар жасалып талкууланды. Чиреген мамлекеттик системадан арылып жаңылануу үчүн жасалган революциялар үмүттү актабайт, тескерисинче өлкөгө пайдасына зыяны көп болгонун айрым окумуштуулар айтат. 3 революцияны тең мен как окумуштуу катары айтат элем. Пайдасынан зыяны көбүрөөк болду. Албетте ансыз жол жок болчу. Тупикке келип калганбыз. Бийлик теги коррумпированный бийликке айланып калган. 7-нчи этаждан баштап айыл өкмөт, айыл башчысына чейин. Значит, өзгөрүү болуш керек болчу. Мамлекеттин башына акыл эстүү, Кыргыз элине кызмат кылган, үй бүлөсүнө эмес, туугандарына эмес кызмат кылган киши керек болгон. Бирок ал киши бүгүнгө чейин биз кыйналып атпайбызбы? Аксыдагы кандуу окуянын башаты 1999-2000 жылдарга барып такалат. Ал кезде үзөңгү кууш маселеси парламентте байма-бай көтөрүлүп, 2001 жылы өтө курчуп кетип, коомчулукта кызуу талкуулар башталган. Элдин нааразычылыгына, билдирүүлөрүнө таянуу менен ошол кездеги Жогорку кеңештин депутаты Азимбек Бекназаров президент Аскар Акаевге импичмент жарыялоо ниетин билдирип чыккан. Мындан улам 2002 жылы ага саясий буйрутманын негизинде иш козголуп 5-январда камакка алынган. Жерди кайтарып алуу, Бекназаровду бошотуу талаптары аткарылбаган, эл ар кандай акцияларды уюштурууга өткөн. Элдин мындай аракеттерине бийлик каршы чыгып, окуянын аягы кан төгүлүүгө алып келген. Январда Бекназаровду камады, 8 январда Бекназаровду коргоо комитетин түздүк, 10 январда сессия болду, сессияда кворум болбой калды. Анан ошондон сессиядан баштап 10 январ күнү саат 4-тө менин кабинетимде Минсельхозто 7 адам, Төлөкан Исмаилова, Азиз Абдрасулов, мен, анан аксылык 4 азамат, бир кыз болуп 7 адам анан ушул жерден ачкачылык кармалады. Мына ошол 10 январда башталган ачкачылык 17 мартка чейин Бозбектеги саат 4-төгү кандуу окуяга чейин уланды да. Ошондо бардыгы 700ден ашуун адам ачкачылык кармады, саясий ачкачылык. 37 миңден ашуун адам пикет митингге чыкты. 6 адам курман болду. 7-нчиси болсо Шерал Назаркул курман болду. Мына ушундай калайма менен Аксы окуясы аяктады. Карапайым адамдардын каны төгүлгөн бул трагедияга бүгүнкү күнгө чейин саясий дагы, укуктук дагы баа бериле электиги айтылып келет. Айрым гана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине жеңил жазалар берилгени болбосо, окуянын башында туруп, уюштурган адамдардын аты аталбай, мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылбай, чекит коюлбай келет. Ал эми айрым тарыхчылар муну эгемендүү Кыргызстандын турмушуна бурулуш алып келген, элдин аң сезимин ойготкон окуя катары баалап келишет. Бул окуяны биз тарыхчылар мындай деп баа бердик. Келечектеги 2005 жылдагы революциянын болоорунун карылгачы депчи. Эң биринчи мындай күч менен бийликке, үй бүлөлүк бийликке, коррупцияга, адилеттикке каршы чыккан эң биринчи ири кыймыл мына ушул аксы менен башталган. 17 март эмес. Ал эми Бекназаровду Камо жана Бекназаровго мындай шылтоо болуп чыкпадыбы? Ал шылтоо гана болгон. Чынында негизги бийликке каршы, адилеттикке каршы, жакырчылыкка каршы, коррупцияга каршы, үй бүлөлүк башкарууга каршы чыккан күрөш деп атасак болот. 2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 адам каза тапкан. Окуядан 10 жыл өткөндөн кийин 2012 жылы 17 мартты Аксы окуяларын эскерүү күнү катары белгилөө боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Каныкей Бозгонова, Аскар Маратов, Нүй ТВ. Өлкө башчы Аксы окуясынын 20 жылдыгына байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Садыр Жапаров 2002 жылдагы Аксы окуясы бийлик бутактарында карама-каршылыктар күчөп, реформалар үзүрүн бербей, жеке кызыкчылыктар үстөмдүк кылып турганы себеп болгонун белгилейт. Натыйжада мамлекеттеги абал курчуп, бийликтин бардык бутактарында Акаевдин үй бүлөсүнүн жосунсуз жоруктары чектен ашкан. Социалдык экономикалык абал оорлоп, саясий кырдаал кризиске кабылган. Президенттин айтымында Аксы районунун тургундары эл байлыгын талоонго алууга, өлкөнүн улуттук байлыгын сатууга макул болбогон азаматтарды кысымга алган, текебер бийликке жалтанбастан каршы чыгышкан. Авторитардык жана коррупцияга чырмалган режимге каршы чечкиндүүлүк, каармандык менен күрөшкөн. Келечекке кайдыгер карабаган аксылыктар өз кызыкчылыгынан эл кызыкчылыгын жогору койгон.
Аксы окуясынын курмандыктарын Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов баштаган депутаттар да эскеришти. Алар Ала Тоо аянтындагы 2002 жылдагы Аксы жана 2010 жылдагы Апрель окуяларында курман болгондорго арналып тургузулган монументке гүл чамбарларды коюшту. Ош шаарындагы 5 кабаттуу үйдүн чатырынан 2 окуучу кыз кулап, бирөө каза болду. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык окуя бүгүн болгон. 7-класста бирге окуган 2 кыз Ош шаарынын Шакиров көчөсүндө жайгашкан 5 кабаттуу номер 9-үйдүн чатырынан бой таштаган. Кыздардын бири окуя болгон жерде каза болгон, экинчиси оор абалда Ош облустук ооруканасына жеткирилген. Учурда окуя боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Бүгүн 17 мартта Бишкек Торгар Туна жолунун 296-297 чакырымынын ортосунда көчкү түшүп, жол толугу менен жабылды. Көчкүнүн көлөмү такталууда, бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Учурда жол кыймылын көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери постторду уюштуруп, кырдаалды көзөмөлгө алып жатат. Көчкүнү Нарын облустук жол тейлөө мекемесинин 2 техникасы менен 8 жумушчу тазалоодо. Бул тилкеге убактылуу чектөө киргизилди. Чаткал районундагы калың жааган кардын кесепетинен жолдор жабылып, айрым айылдарда электр жарыгы өчүрүлдү. 4 сарай жана 150ден ашык мал каралдында калды. Бул тууралуу эл өкүлү Азизбек Турсунбаев парламенттин бүгүнкү жыйынында билдирип, министрлер кабинети чыгымдарды эсептеп, калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүсү керектигин президенттин жогорку кеңештеги өкүлүнө табыштады. Мындан тышкары жыйында дарыгерлерге болгон орой мамилелер, көңүл сыртында калган илимпоздордун абалы жана аймактардагы социалдык көйгөйлөр айтылды. Парламенттин жыйынынан кесиптешим баяндайт. Аба райынын кескин өзгөрүүсүнөн алыскы Чаткал районунда калың кар жаап, анын кесепетинен 150ден ашык мал карасында калыптыр. Жогорку кеңештин депутаты Азизбек Турсунбаев аталган аймакта кырдаалды бүгүнкү жыйында көтөрүп, жакындан жардам көрсөтүү сунушун айтты. Калың кардан улам жолдор жабылып, айрым айылдарда электр жарык үзгүлтүккө учураган. Жергиликтүү бийлик аймакта иштеп жаткан жеке ишканалардын кар тазалоочу техникаларынын жардамы менен жолду ачуунун аракетин көргөн. Тилекке каршы райондогу жол тармагын техникалар эскирип, жараксыз абалда. Эл өкүлү транспорт министрлигине заманбап техникалар келип эле жатат. Аларды бөлүштүрүүдө аталган аймакты эске алууну өтүнүп, кардын кесепетинен болгон чыгымды эсептөөнү табыштады. 150ден ашык мал жана 4 сарай бүгүнкү күндө карасында калды. Чыгымдардын ордун толтуруу боюнча калыбына келтирүү иштерин көзөмөлгө өзүңүз алсаңыз да. Ошондой эле тиешелүү министрлер кандай жумуш аткарып атат бүгүнкү күндө, ошондой бир кат түрүндө берсеңиз жакшы болот эле. Анан ошол жерде дагы бүгүнкү күндө аябай кыйынчылык болуп атат. Көптөгөн айылдарда свет жок бүгүнкү күндө. Ошону дагы бир көзөмөлгө алып, ушул электр жарыгын ушу калыбына келтирүү иштерин жүргүзүш керек тез арадачы. Өлкөнүн дагы бир алыс каймагы болгон Лейлек районундагы окуяны көтөргөн депутат Балбак Төлөбаев кошуна Тажикстан менен чек-аралаш жайгашкан Арка менен Достук айылдарында гектарлаган жерди ээлеп алып, эч кимге тынчтык бербей жаткан олигархтын жоругун баяндады. Бостонов аттуу бай көпөскө күчү жетчү бирөө барбы деген эл өкүлү жергиликтүү элдин арыз муңуна эч ким укпай жатыптыр. Бийликти тоготпогон эр кулду тартипке чакыргыла деген сунушун жолдоду. Достук менен ошол Арка айылындагы мурунку жердин баарын алып алыптыр өзүнө. Анан ошол жерден элдер кайрылып атат. Эй, Садыр Жапаров, Курманкул Токторалиев, сенин бийлигиң ушака өтөбү деп. Эми Баткендеги өкмөттүн өкүлү, генеральный прокуратуранын ар жактагы прокурорлору барбы ушуну бир карап койбойсуңарбы ошол жердеги? Байкуш энелер ыйлап атат. Ошол Бостонов деген коррупционер бүт жердин баарын алып алды Достук менен Аркадагы. Балдарыбыз келип ошол жерге үй салганга мүмкүнчүлүгү жок. Бу чек араны ким коргойт эртең деп. Жакында эле Улуттук илимдер академиясына жолугушууда болгон депутат Талайбек Масабиров илимпоз жамааттын абалы жакшы эместигин, аларга жакындан жардам көрсөтүү зарылдыгын жар салды. Себеби химия, физика боюнча жаңы табылгаларды ойлоп таап, тажрыйба жүргүзүүгө керектүү шаймандары, техникалар эбага эскирген. Замандан артта калган окумуштуулар үчүн мамлекеттен бөлүнгөн каражат жетпей жатыптыр. Химиялык жана физикалык жактан биздин илимий академияда аспаптан жетиштиги болуп атыптыр да. Бул боюнча 300 миллион каралган экен. Алмаз Акунжан. Ушул боюнча министрлик кабинетинде көп көңүл бөлүп койсо.
Элимпоз окумуштуу темасын улай медицина тармагына ополтоодой салымы бар белгилүү хирург, медицина илимдеринин доктору профессор Эрнис Акрамовдун бүгүнкү тагдырына кейген эл өкүлү Бактыбек Сыдыков саламаттыкты сактоо министрин тартипке чакырууну эскертти. 85 жаштагы дарыгер өмүрүнүн көпчүлүгүн медицинага арнап, ал тургай үйдө үй бүлөсүдө жок Илимпоз караганда сый урматтан сыртта калууда деп капаланды. Мамлекеттик кызматкердин этикасы болуш кажет. Канча бейтапка өмүр тартуулаган дарыгерге андай орой мамиле жасоо адамгерчиликке жатпастыгын белгилеген депутат эл баатырынын алдына кечирим сурап койгула деген оюн айтты. Но сегодня то, что происходит вокруг этой личности, меня, честно, очень сильно заботит. Биз үчүн, жалпы Кыргызстан үчүн өзгөчө маанилүү инсанга болгон бүгүнкү күндөгү мамиле мени түшөлтүүдө. Ал инсан медицинага өмүрүн арнаган белгилүү хирург Эрнест Акрамов. 85 жылдык өмүрүнүн көпчүлүгүн саламаттыкты сактоого жумшаган мындай инсанга орой мамиле жасоо туура эмес деп ойлойм. Улуу академикке эл баатырынын үйү да, үй бүлөсү да жок. Ооруканада жашап иштейт. Мамлекеттик кызматкердин этикасы болот. Алмаз Ахунжанович бир атка минердин мамилесинен канчалаган академиктер жабыр тартууда. Бүгүнкү күндө эч бир кыргыз жараны эч кимден коркпойт. Акрамовдон кечирим сурап койгула. Лично такого великого академика, как Эрнест Хашимовича Акрамова, меня это озаботило. Медицина тармагында көп жылдык тажрыйбасы бар белгилүү дарыгерлердин кызматтан кол жууп же саламаттыкты сактоо министринин орой мамилесине кабылганы бир гана Эрнест Акрамов эмес. Буга чейин белгилүү травматолог Сабырбек Жумабеков менен министрдин ортосуна тиреш болуп, коомчулукта көпкө чейин талкууланса, Жалал Абад аймагында эмгектенген кардиохирург Калдарбек Абдырамановдун да жумуштан алынуусу көпчүлүк бейтаптарды кыжаатка салган болчу. Министрдин академиктерди өчү же өксүгү барбы деген депутат Камила Талиева каалагандай мазактап, мамлекеттик кызматкердин этикасына туура келбеген мамиле жасаган министрдин жоругун сынгалды. Абдырамановду мен ал кишини жакшы билемин. Ал киши менин коргоомо да муктаж эмес. Ал киши өзүн өзү коргой алат. Ал киши өтө принципиалдуу киши, мен жакындан билген киши катары айтайын. Мындай кызматкерлерибизди да коргошубуз керек. Бул эмне деген мындай бүгүнкү күнү саясат жүрүп атат. Алмаз Акунжанович мындай тартипке чакыргыла. Бул жаргондор менен сүйлөбөш керек министр деген. Бул бүт соц тармактын баарында күлкү болуп атат. Биздин мамлекеттин имиджи деген бар. Кошуна мамлекеттерге да кетет бул азыр интернеттин заманында. Жогорку кеңештин төрагасы да бул боюнча кабары бар экендигин, өзүнүн атына да каттар келгендигин билдирип, жыйында протоколдук тапшырма берилерин белгиледи. Биз укуктук мамлекетпиз. Мыйзам менен жашашыбыз керек. Мыйзам менен гана ар бир процесстер өзгөрүүлөр болуш керек. Ана мындан сырткары мамлекеттик кызматкерлердин этикасы жөнүндө атайын жоболор бар. Мыйзамдар бар. Biz түшүнүктөр менен жашабайбыз да. Ошондуктан атайын протокол тапшырма беребиз комитетке. Бул маселе боюнча карап, тиешелүү чечимдерди кабыл алууга. Мындан сырткары жыйындын жүрүшүндө көп балалуу энелерге баатыр эне намынын берилүүсүнө жергиликтүү бийликтер тарабынан болуп жаткан тоскоолдуктар, аймактардагы бала бакчаларынын, мектептердин тартыштыгы, таза суунун жетишсиздиги өңдүү социалдык көйгөйлөр айтылды. Шекер Сатыбалдыева, Мээринбек Жусупбек уулу, Нью ТВ. Орусиянын банктарына киргизилген санкциялардан улам мүмкүн болгон тобокелдиктерди алдын алуу максатында Улуттук банк Visa жана MasterCard картасын колдонгон жарандарга Элкарт улуттук төлөм системасынын карталарын кошумча ачууну жана алар боюнча өлкө ичинде операцияларды жүргүзүүнү сунуштайт. Анткени Кыргызстанда Элкарт төлөм карталары менен улуттук эсептешүү системасы өзүнүн форматтары, эрежелери, тарифтери боюнча иштейт. Ошол эле учурда катышуучулар менен байланыш каналы катары жергиликтүү коммуникациялык кызмат көрсөтүү провайдерлери пайдаланылат. Аталган карта менен жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө маалыматтар өлкө аймагында иштелип чыгат жана сакталат. Бул картаны Кыргызстанда 2 миллион 300 миң адам, башкача айтканда калктын 61% колдонот. Всем известно, Visa и MasterCard в начале... Баарыбызга белгилүү болгондой, март айынын башында Visa жана MasterCard Орусиянын рыногунан чыгып жатканын билдирген. Бул орусиялык банктарга тиешелүү. Ал эми Кыргызстандын төлөм системасынын ишине түздөн-түз таасирин тийгизбейт. Бирок геосаясий абал курчуп кетсе, санкциялар башка уюмдарга дагы жайларын эске алып, Улуттук банк алдын алуу чараларын көрүүдө. Анткени январь айынын башында Казакстанда болгон элдик толкундоолордон улам банк системасында маселе жаралган. Ошондуктан экономикалык коопсуздукту камсыздоо үчүн жарандарга кошумча Элкарт карталарын колдонууну сунуштап жатабыз.
Кумтөр социалдык жоопкерчиликтүү компания катары өлкө келечеги болгон жаштардын татыктуу билим алуусуна мыкты шарт түзүп берүүгө аракет кылып келет. Кумтөрдүн кезектеги колдоосу Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетине көрсөтүлдү. Акыркы үлгүдөгү ноутбуктар, керектүү окуу шаймандар жана баалуу китептер өзгөчө IT адистигине кызыккан нарындык жаштар үчүн эң сонун белек болду. Теманы кесиптеш мулантат. Google, Microsoft, Twitter, IBM өңдү ондогон дүйнөлүк атактуу компанияларды учурда индиялык IT менеджерлер башкарууда. Бүгүн Индия глобалдык IT хабка айланып, заманбап маалыматтык технологияларды өнүктүрүү боюнча мыкты ийгилик жараталды. Кыргызстанда да маалыматтык технологияларга кызыккандардын саны арбып, өзгөчө аймактарда жаштардын дымагы күчтүү. Нарын мамлекеттик университети ошондой жаштардын демине дем кошуп, IT адистиги боюнча жүздөгөн студенттерге мыкты билим берүүдө. Дал ушундай келечектүү адистерге деги эле билим берүү, илим тармагына өзгөчө көңүл буруп келген Кумтөр Gold компания тарабынан Нарын мамлекеттик университетине акыркы үлгүдөгү ноутбуктар, интерактивдүү доскалар, баалуу китептер белекке берилди. Тышкы башкаруу орган келип, ошонун жетекчиси Теңиз Бөлтүрк мырза ушул билим берүү жана илим багытында колдоо көрсөтүп атканы бул бизди абдан кубандырат. Ошол уккандан кийин биз Кумтөр компаниясына биздин университеттин алдындагы информациялык технологиялар жана чет тилдер колледжинин атынан долбоор жазганбыз. Ошол мисалы үчүн 20-жылы бизде бир эле группа болсо, ал колледжде азыр 21-жылы 5 группа болду да. Студенттер көбөйдү, жаштар ушу информациялык технологияны, маалымат технологиясын окуйт деген жаштар көбөйдү. Өткөн жылдын күз айында билим берүү жана илим фонду түзүлгөн. Президент Садыр Жапаровдун жана компания башчысы Теңиз Бөлтүрктүн демилгеси менен түзүлгөн бул фонд көп тил билген, акыркы маалыматтык технологияларды мыкты өздөштүргөн билимдүү муунду тарбиялап өстүрүү максатын көздөйт. Биздин колледжге бүгүн ушу Кумтөр компаниясы аркылуу жакшы китептер келди. Мисалы үчүн бул китептер болсо Python программалоо тили боюнча китеп. Бул аябай азыркы күндө бул тил аябай популярный тил болуп атат. Элдин баары ушуну окуп атат. Андан тышкары биздин колледж ушу эки багытты көздөйт да. Компьютерди үйрөнө бербестен тилди кошо үйрөтөбүз. Ошого байланыштуу мына английский тилин үйрөнүү боюнча атайын ушундай комплект китептер келди да. Кыргызстандын башкы байлыгы анын адамдары. IT дүйнөсүнө алгачкы кадамын таштап жаткан бүгүнкү студенттер келечекте өздөрүн гана эмес, Кыргызстанды кошо байыткан мыкты адиске айланаарына ишеним чоң. Ноутбуктар 15 накта даана келди. Азыркы күнү программаларды толук отургузуп атабыз, балдар мынакей чогуу иштешип атабыз. Балдар үчүн аябай эле сонун болду. Себеп дегенде үй бүлөлүк шартта ар бирине ноутбук алып бериш да кыйын. Анан бүгүнкү күнү биз сүйүнүп турган мезгилибиз. Кумтөр жалпы улуттук маанидеги компания болгондуктан мындай колдоолор, билим берүүгө багытталган мыкты долбоорлор жакын келечекте бүтүндөй Кыргызстан аймагын камтый баштайт. 18 марттан 21 мартка чейин республиканын аймактарында абанын температурасы төмөндөйт. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык мындай туруксуз аба ырайы унаа айдоочуларын, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. 2022 жылдын 17 мартынан 19 мартына чейин республиканын тоо этектериндеги райондорунда туруксуз аба ырайына жана нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу эңкейиш жана төмөн жерлерди суу каптоо, дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлүү коркунучу жогорулайт. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.